Саламатсыңарбы, балдар? Маанайыңар кандай? Үйдө жакшы эс алып жатасыңарбы? Адабий окуу сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы өзүнүкү жана өзгөнүкү. Китебиңердин 62 бетин ачкыла. Сабактын максаты: жаратылышка аяр мамиле жасайсыңар, достукту баалайсыңар, адептүүлүккө, боорукерликке тарбияланасыңар, балдар. Тилек менен Кушубек эки дос бала дайыма чогуу ойношчу. Бир күнү алар ойноп жүрүп чарчашып, Тилек айтат: "Чыбыктан ат кылып минели" деп. Макулдашып, экөө үйлөрүнө чыбык алып келгени кетишет. Тилек короодогу талдан сындырайын деп ойлойт. Бирок ал өзүнүкү да, ошондуктан сындыра албайт. Анан ал Кушубектин короосун караса, ак сары талдар сонун болуп өсүп калыптыр. Барып сындырып алат. Анан билгизбей артына жөнөйт. Короонун тешигинен чыгып келатып, Кушубекти жолугуп калат. Кушубек дагы ошондой талдан сындырып алыптыр. Көрсө, ал Тилектин короосуна сындырып алыптыр. Экөө бири-биринин короосуна сындырып алганын көрүп, бири-биринен уялып калышып, ошондо ойнобой үйлөрүнө тарап кетишет. Кушубек менен Тилек кандай достордон эле? Эмне үчүн бири-биринен уялып калышты? Өзүнүкүн аяп, башка бирөөнүкүн пайдаланган туура экенби, балдар? Тапшырма: Кушубек менен Тилекке кандай кеңеш айтат элеңер? Өзүңдүкүн кандай аязаң, өзгөнүкүн да, башканыкын да ошондой аягын деген темада өзүңөрдүн оюңарды бөлүшөсүңөр. Балдар, анан жаратылышка кандай мамиле кылыш керек? Негизи эле Тилек менен Кушубектин талды сындырганы туура болдубу? Экөөнүкү тең эле туура эмес болду, балдар? Жаратылышты коргошубуз керек, талдарды сындырбай, тескерисинче талдарды тигишибиз керек деп дайыма эле биз жаратылышка аяр мамиле кылыш керек деп айтабыз, Ошол жөнүндө дагы өзүңөрдүн оюңарды айтып бересиңер.